Жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Эмнеге? Бирок ошол эле мезгилде Алла Таалам Садыр Жапаровдун боюна өтө оор сыноолорду берди да. Мына Айштабыз өттү. Садыр Жапаровдун атасы өттү. Садыр Жапаровдун апасы өттү. Мен ушуларды эстегенде жүрөгүм ооруп, жүрөгүм ыйлайт да. Кээде эркек болуп турсам дагы, кээде өзүм дагы ыйлап жиберем. Анан кийин башканы айтпайын, Садыр Жапаровдун чырактай болгон 23-24 жашка чыккан Дастан уулу өттү. Бул не деген таш боордук? Бул не деген тагдырдын таш боордугу? Алла Таалабыз мына орозо маалында мен дагы бир жол суранып атам. Бул эмне деген таш боордук? Ушулга бир адамдык мамиле кылып туруп, ушунчалык бул бала сыноого кабылды. Эми биз пенделер Алла Тааланын сыноосуна кабылды. Эми биз пенделер буга колдон келген жардамыбызды берейли деп туруп жардам кылып коюшпады да. Мен бир нече жолу кайрылдым. Бир нече жолу сурандым. Андан сырткары Садыр мына өзү ырайым бериңиз деп жападан жалгыз Садыр гана жазды. Ырайым бериңизчи мага, мен чыгайынчы депчи. Ошону дагы мен барып суранып жүрүп жаздырдым. Садыр, жаз досум. Жаз. Бала чакаң кыйналды. Мына тууган уругуң кыйналды. Сен өзүңдү ойлобо. Өзүңдү эле ойлой бербе. Мейли сени бирөөлөр жаман айтсын, ай бул ырайым сурап чыкты десин, башка десин, жазчы, чыгып алчы деп барып жаздырдым эле. Андан бери, ал жазгандан бери мына 6 ай убакыт өттү. Ошонусу карал элек. Президенттин президент болуп келишине себепчи киши катары президентке өзүңүз сүтөңүздү айтып көрдүңүзбү? Мына мен айтайын, 6 ай убакыт өттү, ошондон бери мына карал элек. Же отказной келген жок, жок биз чыгарбайбыз, биз ырайымды карабай койдук деп же болбосо карап туруп чыгарып бир жыйынтыгын чыгарып берген жок. Ошондуктан мен айтар элем, мен мына орозо күнүндө сиз айтып атасыз, президентте сурандыңызбы, президентке айттыңызбы деп. Мен президентке айткам, президентке сурангам. Президентке айтканымда президент туура мыйзам чегинде карайбыз, мыйзам чегинде бул аракет кылып эл катары чыгат деп айткан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол чыга элек да. Мен мына силерден пайдаланып, силердин студияңардан пайдаланып, дагы бир жолу орозо күнүндө ошол Алла Таалабыздын ыйык орозо күнүндөрүндө мына акыркы 10 күндү кечиримдүүлүк күн деп айтат. Кечиримдүүлүк күн деп айтат. 2 күндөн кийин Кудай буйрса айт болот. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Дагы бир жолу сиздин иниңиз катары, сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Ыйлап туруп суранамын. Анан эми сиз эгерде ушул нерсени кабыл албасаңыз, ушунча элдердин ыйыны, суранычын кабыл албасаңыз, бул дагы сиздин өзүңүздүн эркиңиз, өзүңүздүн ишиңиз. Себеби дегенде президент катары чечимди сиз кабыл аласыз. Сиз кабыл алган чечимге биз макул болобуз. Но бирок бул күндөр да өтөт. Буйрса, бул күндөр да өтөт. Алла Таалам тынч койсо, ден соолукта койсо, жакшылык күндөрдө дагы жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз буйрса. Мен сизден суранамын, жардам бериңиз, ырайым кылыңыз. Алдыңызда жатат ошол кагаз. Кол коюп коюңуз ошого. Бүгүн кол коюңуз, эртең кол коюңуз. Эртең айтка келип калсын Садырыбыз. Чыгарып коюңузчу, пожалуйста. Сизден суранамын.